Токмок. Президентке кайрылган жарандын ишин милиция териштирип жатат. Чүй областтык ички иштер башкармалыгы Фейсбуктагы Беспредел KG баракчасында президентке кайрылган видео боюнча териштирүү ишин баштады. Областтык милициянын басма сөз кызматынын өкүлү Назира Имангазиеванын айтымында факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган. Арыз түшкөн эмес, бирок видео боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталды. Бардык кишилер суралып жатат. Жазык кодексинин 266 беренеси менен тергөө жүрүүдө, деди Имангазиева. Чүй милициясы тергөөдө кимдер суралып жатканын окуя боюнча кенен маалымат берген жок. Фейсбуктагы Беспредел баракчасында Түндүк электро ишканасынын Токмок шаарындагы бөлүмүнүн жетекчиси экенин айткан Улан Мукаев аттуу адамдын видеосу тараган. Анда ал жергиликтүү кеңешке ат салышып жаткан партиялардын биринин штабында кысымга кабылганын айткан. Мукаевдин айтымында аны кысымга алган кишинин жакыны мамлекеттик кызматта иштейт. Видеодо аты аталган кишилерге партияга байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Түндүк электро ишканасынын видеодо арызданган адам бул мекеменин кызматкери экенин ырасташты. Ал кабылган окуяны укук коргоо органдары териштире турганын айтышты. 2020 апрель айында өлкөнүн айрым аймактарында, анын ичинде Токмок шаарында жергиликтүү кеңешке шайлоо өтөт. Абылгазиев базар баасына көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев коронавирус инфекциясынын экономикалык кырдаалга тийгизген таасирин азайтууга багытталган кризиске каршы иш-чаралардын планын даярдоо маселеси боюнча жыйын өткөрдү. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башчы планга кыска жана узак мөөнөттүү иш-чаралардын тизмеги камтылышы керектигин баса белгилеген. Биз керектүү товарлардын жетишсиздигине жана алардын наркынын негизсиз жогорулашына жол бербөө үчүн бардык күч-аракетибизди жумшашыбыз керек. Экинчи блок бул бюджетти коргоо. Кыйынчылыктарга карабастан мамлекет бардык социалдык жана башка милдеттерин толук кандуу аткарышы зарыл. Бул үчүн чыгашаларды оптимизациялоо боюнча иш-чаралар каралышы кажет, деди Абылгазиев. Премьер-министр ошондой эле ата мекендик бизнестин мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен планда реалдуу картинадагы чагылдырылышы керектигин белгиледи. Мамлекеттик органдар маселени чечүүдө бизнес коомчулук менен жигердүү иш алып барышы керек. Сунуштарды эске алуу менен ыкчам түрдө кризиске каршы иш-чаралардын планын иштеп чыгуу, ошондой эле азык-түлүк базарларындагы жана соода түйүндөрүндөгү баага мониторинг жүргүзүүнү күчөтүү тапшырмасын берем, деди Абылгазиев. Белгилей кетсек, буга чейин коронавирустун жайылышына байланыштуу тышкы таасирлердин кесепеттерин азайтуу жана экономикалык өнүгүүнү өбөлгөлөө боюнча республикалык штаб түзүлгөн. Маршруткадан кичинекей баласы бар жүргүнчү аялды түшүрүп салды деген айдоочу үн катты. 6 мартта социалдык тармактарда баласы жана коляска менен түшкөн жүргүнчү аялды түшүрүп салган маршрутканын айдоочусу талкууга түшкөн. Окуянын видеосун күбөлөр тартып алган жана алардын айтымында чыр колясканын айынан келип чыккан. Видео социалдык тармактарга тарап кеткенден кийин мэриядагы аталган айдоочу 185 маршруттук линиянын айдоочусу болгонун жана ал иликтөө жүргүчү убактылуу жумуштан четтетилгенин билдиришкен. Супер KG порталы экинчи тараптында чындыгын угуу үчүн 185 маршрутканын айдоочусуна байланышты. Бирок ал аты жөнү сыр бойдон калуу шарты менен маек берүүгө макул болду. Айдоочунун айтымында коляска менен түштү деген жүргүнчү аял жалгыз болгон эмес, жана чыр такыр башка себептен улам келип чыккан, дейт айдоочу. Окуя тууралуу айта кетсем, ал 5 мартта Дордой базарындагы мечиттин жанындагы аялдамада орун алган. Болжол менен кечки саат 17:00 маршруткага 2-3 жүргүнчү түшкөн. Менин түшүнүгүм боюнча алар келини, кайненеси, болжол менен 15 жаштагы баласы жана бир кичинекей баласы менен чогуу түшкөн. Кайненеси кичинекей баланы алып орундукка отурган, ал эми келин туруп турган. Бир маалда салондо жүргүнчүлөр арасында кайым айтышуу башталды. Көрсө коляска менен турган келин тыгындан улам башка бир жүргүнчүнүн көйнөгүн булгап алыптыр. Алгач ошентип бири-бири менен урушуп башташты. Алардын айынан жүрө албай 10 мүнөттөн ашык туруп калдык. Артта турган унаалар сигнал берип, салондогу кардарлар арасында дагы нааразычылык жаралды. Билесиздер, Дордойдон ал көчөсү тар, тыгын пайда болуп жүрбөй токтоп калганда баарынын шаштысы кете баштады. Анан мен киришүүгө мажбур болдум. Болбосо социалдык тармактарда айтып жатышкандай, мен бир коляска орун ээлеп жатат деп балалуу келинди кантип эле түшүрүп салайын? Менин деле балдарым бар. Аягында айлам кеткенде ишке чыгып урушка деп түшүрүш керек
керек болду. Чыр токтобой койгондо жерге түшүп чечишип алгыла, бизди кармабай деп айткам. Баягы келин кайненеси балдары менен жана берки көйнөгүн булгаткан жүргүнчү дагы түшүп калды окшойт. Мен андан ары жолумду улантып кетип калгам деди. Негизи чыр кишинин көптүгүнөн эле пайда болду деп ойлойм. Ал эми бул видеону бирөө арттан тартып туруп эле такыр башкача өңүттө берип салыптыр. Анан эле мен күнөөлүү болуп калдым. Бул окуя боюнча мэрияга барып түшүндүрмө жазып келдим. Учурда жумуштан четтетилдим. Мындай окуяга туш болгонума жаман болуп жатам. Негизи колдонуучулар бирөөнү айыптап сын пикир жазардан мурда чын төгүнүн билип алса жакшы болмок. Бүгүнкү күндө күнөөсүз адамды деле туура эмес маалымат менен күнөөлүү кылып коюш оңой эле экенин өзүмдүн мисалымдан көрдүм, деди айдоочу. Өкмөт Таластын Манас районуна келген чет элдик жарандан коронавирус аныкталды деп тарап жаткан билдирүүнү четке какты. Соңку учурда социалдык тармактарда жана мессенджерлерде коронавирус менен ооруган Туркиянын жарандары Покровкадагы ооруканага жаткырылганы туурасында маалымат тараган. Кыргызстандын аймагында коронавирус жуктурган адамдар аныкталган жок. Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Аудио аркылуу жалган маалымат тараткан адам Манас район тургуну экени аныкталды. Коронавирустун алдын алуу боюнча республикалык штаб элди дүрбөлөңгө түшүрүп, жалган билдирүүлөрдү жайылтпоого чакырат. Мамлекеттик органдардын расмий маалыматына гана ишениңиздер деп айтылат маалыматта. Ошондой эле штаб соода жана бизнес борборунун, супермаркеттин жана көңүл ачуучу жайлардын жетекчилерине кардарлардын саламаттыгына кам көрүп, аба тазалоочу жана дезинфекциялоо каражаттарын колдонууга чакырат. Мага үйлөнүңүзчү. Путинге Иваново шаарынан өзгөчө сунуш түштү. Россия президенти Владимир Путин Иваново шаарына барганда жергиликтүү кыз ага үйлөнүү сунуштады. Бул тууралуу РИА Новости жазып чыкты. Путин балдар ооруканасы менен таанышып чыккандан кийин шаар тургундары менен сүйлөшүп турган. Ошол учурда элдин арасында турган бир кыз мени аялдыкка алыңызчы деп ачык эле сунуштаган. Видеодон президент ал кыз менен саламдашып, жакшы сунуш, чоң рахмат деп жооп берип, атын сураганын көрүүгө болот. Кийинчерээк Путин коомчулук менен жолугушуу ис сапарында ага турмушка чыгууну сураган кыз тууралуу айтып берген. Иваново дайым колуктуулардын шаары аталып келген. Бүгүн мен да тиешелүү сунушту алдым деп айткан Путин. Ошондой эле ага турмушка чыгууну каалаган кыз эми бүт өлкөгө белгилүү болоорун айткан. Орусияда дагы 6 адамга вирус жукту. Орусияда 6 мартта өпкөнү сезгенткен вирус дагы 6 адамдан табылды. Бул тууралуу инфекцияга каршы күрөш боюнча ыкчам штаб кабарлады. Анда 5 адам Москвада, бир киши Нижний Новгороддо аныкталды. Баштапкы маалыматтарга караганда алардын баары жакында эле Италияга барып келишкен. Ошентип Орусияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 11ге жетти. Мунун алдында Москва шаарынын мэри Сергей Собянин күчөтүлгөн даярдык режими тууралуу буйрук чыгарган. Ага ылайык вирус тез жайылып жаткан өлкөгө барып келген жарандар сапары тууралуу бийликке сөзсүз билдириши керек жана 14 күн карантинде жатышы зарыл. Ошондой эле ашкана мекемелерде кызматкер жумушчулардын дене табын маал-маалы менен өлчөп туруда каралган. Жергиликтүү айрым басылмалар Москва шаарынын бийлиги эпидемияга даярдык көрүп жатканын жазышкан. Дүйнө жүзүндө коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 100 миңден ашты. Иранда жума күнү 6 мартта бул ооруну жуктуруп алган 1000ден ашуун адам катталды. Вирус дүйнө жүзү боюнча 3400дөй адамдын өмүрүн жалмады. Илдеттен 55 миңге чукул киши айыгып чыкты. 3 судья мөөнөтүнө мурда кызматтан кетти. Нарын шаардык сотунун судьясы Айнагүл Жоробекова, Ош шаардык сотунун судьясы Адинахан Кадырова жана Чүй областынын Сокулук райондук сотунун судьясы Сергей Кузьменко өз каалоосу менен мөөнөтүнө мурда кызматтан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгонун президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмү билдирди. Кызматтан кеткен 3 судьянын бири Айнагүл Жоробекованы кылмыш жообуна тартууга тартип комиссиясы макулдук бергендигине байланыштуу 2018 жылдын 2-ноябрында президент Сооронбай Жээнбеков кызматынан четтеткен. Айнагүл Жоробековага 2018 жылы Жазык кодексинин 305-беренеси кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 328-беренеси атайылап акыйкатсыз чечим чыгаруу боюнча кылмыш иши козголгон. Иш Бишкектин 1-май
райондук сотуна өткөрүлүп берилгени кабарланган. Ал 2017 жылдын 14 сентябрында 3 киши каза болгон жол кырсыгы боюнча кылмыш ишин кароо учурунда кабыл алган чечими үчүн айыпталган. Жорабекова ишти кароодо шектенүүнү 7 жылга кескен айыптоо өкүмүн чыгарып, бирок жазаны аткарууну шарттуу түрүнө которуп жумшартып салганы көрсөтүлгөн. Калган 2 судья тууралуу кошумча так маалымат жок. Өз алдынча дем алууда. Атасы бычактады делген тесттердин абалы айтылды. Бишкекте атасынан бычак жеди деп ооруканага түшкөн тестер өз алдынча дем алып калганын Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, баланын ден соолугунда жылыштар бар, бирок абалы оор бойдон калууда. Бала жасалма дем алдыруучу аппараттан чыгып өз алдынча дем алууда. Көзүн ачып кичинеден сүйлөп жатат, бирок абалы оор, жандандыруу бөлүмүндө тийиштүү дарылануудан өтүүдө дешти министрликтен. Кече мекеме баланын көкүрөгүнө сайылган бычак далысынан тешип чыкканын айтып, абалы өтө оор экендигин билдирген. Эске сала кетсек, 6 март күнү түшкө жуук милициянын өмөт бөлүмүнө 5-кичи райондо жашаган үй бүлөдө жаңжал чыкканы тууралуу кабар түшкөн. Милиция кызматкерлери көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги батирге кирип барып бычакталган аялды ваннадан кишинин сөөгүн табышкан. Анын денесинде суицидтин белгиси болгон. Жубайлардын 10 жаштагы уулу тез жардам менен клиникалык балдар ооруканасына жеткирилген. Жээнбеков Чыңгыз Айтматовдун үй бүлөсү менен жолукту. Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун үй бүлөсүнө барып, жазуучунун жубайы Мария Айтматованы жаз майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин сайты жазды. Жазуучунун уулу Элдар Айтматов Чыңгыз Айтматовдун үй музейин реконструкциялоо боюнча пландары менен бөлүштү. Ошондой эле Манас жана Айтматов улуттук академиясынын учурдагы ишмердиги жана келечек пландары тууралуу айтып берди. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы үй музейди оңдоо боюнча өкмөткө кайрылган. Депутат Твиттердеги баракчасына ал кайрылууга Финансы министрлигинен келген жоопту жарыялаган. Финансы министрлиги Чыңгыз Айтматов атындагы үй музей Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин карамагында болбогондуктан казынадан каржыланбай турганын белгилеген. Музейди мамлекетке өткөрүп алууга ири каражат керек экенин, ага Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин бюджетинин мүмкүнчүлүгү жоктугун билдирген. Бирок Каржы министрлиги бул маселенин маанилүү экенин белгилеп, музейдин курулушун демөөрчүлөрдүн жардамы менен жүргүзүүнү сунуш кылган. 2013 жылы Чыңгыз Айтматовдун 1986 жылдан бери жашаган Аларча резиденциясындагы үй музейге айланган. Чыңгыз Айтматовдун кызы экс-депутат Ширин Айтматова Үмүт 2020 саясий кыймылын түзүп, бийликти сындап келет. 26 январда президенттин аппаратынын өкүлү Үмүт 2020 саясий кыймылынын мүчөлөрү менен жолуккан. Анда Ширин Айтматова президент менен жолугуштурууну уюштурууну суранган. Бишкек мэриясы митингтерге тыюу салган чечимдерге каршы. Бишкек мэри Азиз Сурахматов коомчулуктун пикирин эске алып, Борбор калаанын айрым райондорунда тынч жыйындарга тыюу салуу чечимин чакыртып алат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын аппаратынын башчысы Балбак Төлөбаев маалымдады. Анын айтымында Бишкек мэриясы Свердлов райондук акимчилигинин сотко арызын кайтарып алды. Ошондой эле 1-май, Ленин, Октябрь райондук сотторунун чечими менен киргизилген чектөөлөрдү алуу үчүн Бишкек шаардык сотуна кайрылуу даярдалып жатат. Юристтер менен кеңешип, коомдун пикирин эске алуу менен Свердлов районунун арызын арткы алдык. Эми 3 райондукун кайра алуу үчүн сунуш бердик. 3 район сотко кайрылып чечим чыгартып алган. Азыр сүйлөшүү жүрүп жатат, балким прокуратура сотко кайрылат, деди Балбак Төлөбаев. Буга чейин жергиликтүү соттор 1-май, Ленин, Октябрь райондорунун бийликтеринин арызын негизинде расмий эмес иш-чараларды, анын ичинде марштарды, митингтерди өткөрүүгө быйылкы жылдын 1-июлуна чейин чектөө киргизген.